Siz hukukunuzda bilesiniz mi? Hukuk? Bir 1948-жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алган. Декларация болгону 30 беренеден турган чакан бирок мааниси терең документ. Анда адамдын жарандык саясий, социалдык, экономикалык жана маданий укуктары менен эркиндиктеринин эң негизги принциптери так даана жазылган. Декларациянын тексти дүйнөнүн 375 тилине жана диалектилерине которулган. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы кабыл алган резолюцияга ылайык 10 декабрь 1950-жылдан тарта дүйнө жүзүндө адам укуктарынын эл аралык күнү катары белгиленип келет. Ошол эле мезгилде декларацияда жазылган адам укугунун негизги принциптери дүйнөдөгү демократиялык өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын баш мыйзамынын бир катар беренелеринде толугу менен чагылдырылган. Адамдын мына ушундай конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин сактоодо Акыйкатчы институтунун жана укук коргоочу бейөкмөт уюмдардын эмгеги ат көтөргүс. Көпчүлүк учурда укугу бузулган же эркиндигине шек келген жарандар тартип коргоо органдарынан мурда укук коргоочуларга, кризистик борборлорго кайрылган учурлар көп кездешет. Ошентип укук коргоочулар атуулдардын баш мыйзамда жазылган укуктарын коргоодо алгылыктуу ролду ойношуп, өлкөбүздүн Борбор Азия чөлкөмүндө бирден бир демократиялык аралча деген атка конушуна барандуу салым кошкондугун эч ким тана албайт. Бардыгын укуктуубуз да адам болгондон кийин. Адамдын ар бир адам моралдык жактан укугу болот. Окуганга, билим алганга, келечекте балдарыбызды туура жолго салганга. So to keep peace and calm in the world, human rights are very necessary. Кыргыз Республикасында конституциясына адайын адам жарандын укуктары жазылган да, ошондон четтебестен, бирок ошол нерселерди жарандар билбеген үчүн төбөлөтүп жок кылып коет атпайбызбы? Өзүн коргоонго укуктуу да. Не знаю. Разные права у нас есть. Ну, права жить, как он хочет. Ну, законно. Аял бул эне, эже, карындаш. Ар бир үй бүлөдө гана эмес, жашообуздагы коомдун теңдешсиз бир маанилүү бөлүгү. Биздин өлкөбүздө да аялдардын укугу өзгөчө мааниге ээ. Бул багытта көптөгөн бейөкмөт уюмдар алгылыктуу иштерди жасап келишет. Алардын бири сезим кризистик борборун өзүнчө сөз кылууга арзайт. Аталган борбор үй бүлөдө зордук зомбулукка кабылган аялдарга, сексуалдык кулчулукка кептелген кыз келиндерге, гендердик теңсиздиктин курмандыктарына ар тараптуу жардам берип келет. Канчадаган үй бүлөлөр аялдар келип кайрылышат. Анан бизге жалаң эле аялдар эмес, акыркы жолу эркектер дагы ошо үй бүлөдөгү балдары менен келишет. Эгерде былтыр биздин жанагы реабилитациялык тиги жашаган үйгө 240 аял болсо, ошонун жартысы балдары менен да. Транзиттик борбордо да 48 адам жашаса, ошонун жартысы балдар менен да. Бизде деле айтат да, ушу кризистик борбор жок эле жашабадык беле деп туруп. Анан биз айтабыз, эми биз ошол үйгө барган жокпуз да. Силер үй бүлөнү ажыраштырып атасыңар дейт да. Биздин урааныбыз үйдүн куту учпасын деген да. Демократияны курабыз десек да, толеранттуулук дейбиз, бири-бирибизди түшүнөбүз десек, бүгүнкү күндө балким бир 20 жылдан кийин укугубуздун баары тептегис болуп калганда кереги жок болуп калар. Бүгүнкү күндө укук коргоочунун ролу мен ойлойм чоң. Учурда Кыргызстанда 156 миң мүмкүнчүлүгү чектелген же майып адам жашайт. Алардын 26 миңи 18 жашка чейинки өспүрүмдөр. Өлкөдө майып адамдар үчүн жеткиликтүү шарттар түзүлбөсө да, алардын таламын талашкан бир катар бейөкмөт уюмдар бар. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоп, аларды коомго аралаштырып, билим алуусуна кам көрүүдө Калык Мамбетакуновдун эмгегин белгилеп кетүүгө болот. Калык Мамбетакунов кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун 10 миңден ашык мүчөсүн 6 саны аман жарандардын укугунан кем калтырбоого жан үрөп келет. Адамдарды эмгек менен камсыз кылуу боюнча мыйзам бар. Ошол мыйзам боюнча майып адамдардын 3-чү топтогуларга гана иштегенге укуктуу, ал эми 1-2 топтогу майыптардын
эмгек менен камсыз болгонго укугу жок дегендей жазылып калганда, биз да ушул маселени көп жылдардан бери коюп келе жатабыз. Тилекке каршы бул иш дагы аткарылбай атат. Ошо эмгек менен камсыз кылуу боюнча майыптар дагы укуктуу деп жазып койсо эле болот эле, жана биринчи, экинчи, үчүнчү топ деген сөздөрдү алып ташташ керек да бул мыйзамдан. Анан Кыргызстанда буюрса билим алууга майыптардын укугу кеңири, бул жагынан чектелүү жок. Кыргызстан материалдык жактан күчтүү мамлекет болсо, ушул 160 миң мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга дагы бүткүл жашоосуна алардын укугунун колдонушуна, укугунун кеңирилешине шарт түзүп берет деп мен терең ишенем. Кыргызстандагы балдардын 70%дан ашыгы коомдо жана үй бүлөдө зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрүнө кабылат. Балдардын укугун коргоо лигасы 2008 жылдан бери балдар менен тыгыз иш алып барат. Алар балдарды зордук зомбулуктан, эмгек кылчылыгынан коргоп, жетим балдардын коомдун толук кандуу мүчөсү катары жетилишине шарт түзүп келет. Очень большая группа детей подвергается экономической и сексуальной эксплуатации. Есть проблема большая по защите детей от насилия и жестокого обращения. По данным ЮНИСЕФ, 72% детей подвергаются насилию в школе и 83% детей подвергаются насилию в семье. И хочу отметить, что у нас катастрофическая угроза идет в отношении соблюдения права ребенка на жить и воспитываться в семейном окружении. У нас 11 тысяч детей проживают в детских домах и интернатах. И мы получим целое поколение детей, которые выросли без материнской любви, без семейного воспитания. Поэтому на сегодня в Кыргызстане стоит большая проблема по защите детей именно уязвимых групп населения. А государственные меры, которые на сегодня есть, они не отвечают на те вызовы, которые сегодня есть среди детского населения. Өзүнүн негизги укуктарын жана эркиндиктерин билбеген элеттиктер миңдеп саналат. Алар укугу тебеленген учурда да тиешелүү органдарга жардам сурап кайрыла беришпейт. Калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн элеттиктердин укуктук сабатсыздыгын жойгон Адам укугу жана демократия борбору аймак аралап бул маселе менен жакындан тааныш. Бул адам укугун коргоодо укуктук маалымат берүү, элдердин укуктук аң сезимин көтөрүү эң негизги ролду ойнойт. Мына биз айрыкча акыркы мезгилдерде алыскы региондор менен көп иштешип жатабыз. Мына былтыркы жылы эле алыскы Чаткал району, Чоң Алай жана Лейлек 3 областынын эң алыскы райондорунда болуп элдер менен жолугушуп, аларга укуктук маалыматтарды, кеңештерди берип келдик. Ошол жерде мына өзгөчө көңүл бура турган нерсе, мына айрыкча мен Чаткалга барганда элдер айтышты, негизинде мына бүгүн укуктук коомдо жашап атабыз, демократия коомдо жашап атабыз дегенде карабастан ошол айылдарда укуктук маалымат өтө жетишпегендигин, мисалы ар кандай укуктук проблемалар болгон учурларда кайрыла турган адвокат, юрист дагы жок болуп, көбүнчө баягы тааныш билиш кылып эле сүйлөшүү аркылуу өздөрүнүн укуктук маселелерин чечип койгондугун айтышты. Демек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда бул адам укугу, ошол эле мезгилде укук жаатындагы агартуу иштерин жүргүзүү эң негизги актуалдуу маселелерден. Эркинен ажыратылган адамдар, жабык жайлардагы кыйноолор, укугун билбей тагдыры талкалангандар. Мунун баары кылым шамы укук коргоо борборуна жакшы тааныш. Борбордун башчысы, укук коргоочу Азиза Абдрасулова 20 жылга жакын убакыттан бери адамдардын саясий, экономикалык, гендердик укуктарын коргоп келет. Абдрасулова айрыкча түрмөлөрдөгү кыйноолорго, жабык жайлардагы адамдардын укугу үчүн күрөшүп, адамдын сөз, ой эркиндиги сыяктуу фундаменталдык укуктардын корголушун мамлекеттен талап кылып келет. Бул укук дегенде эле кээде көбү эки адамдын мамилесиндагы укугу деп түшүнүп калат да. Мындай эл аралык стандарттарга караганда адам укугу бул мамлекет менен ошол мамлекеттин жаранынын же болбосо ошол мамлекеттин чөйрөсүндөгү келген адамдардын, жашап турган адамдардын мамилеси. Мамлекеттен, сот системасынан, прокуратурадан, милициядан эч кимден чындыкты таппай, анан депутаттарга дагы барып жүрүп, эч жактан чындык таппай калгандан кийин келишет да ыйлапчы. Анан
жок дегенде жакшы сөз айтканга аракет кылабыз. Колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Ошол биздин улуттук мыйзамдардын ичинен ошол адамга жардам бере турган жагдайларды издеп тапканга аракет кылабыз. Эми миңдеген эле адамдарга жардам бердик деп айта алам да. Адамдын укугу ошол төрөлгөнгө чейин энесинин курсагында пайда болгондон башталат дагы, ал өлгөндөн кийин дагы укугу калат. Ар бир адам өзүнүн укугун билиши керек. Бул абдан маанилүү.